Автоэлектр кесиби жакшы экен. Үйрөнсөң оңой эле. Окуш керек. Аны ишти башташ керек. Көбүрөөк практика болуш керек. Автоэлектрик кесиби окуп үйрөнсөң жеңил, акчасы да жакшы. Анан бардык жашта, бардык куракта жаштагы байкелер үйрөнсө болот. Атым Кадырбек, 34 жаштамын. Окуп үйрөнүп алсаңар жакшы кесип, иштесе болот. Жакшы. Автоэлектрик кесиби жакшы. Главное окуп жакшы үйрөнүп алса бул оңой эле иш. Андай эле кыйынчылыгы жок. Мен бул кесипти Унаа таануу академиясында окудум. Аны YouTube'дан көрүп жүрүп, байланышып, барам деп кийин жолун таап барып окуп, мына ишкананы ачып, буюрса жумушту баштадым. Мен бул кесипти Унаа таануу академиясынан окудум. Окууну бүтүп иштеп атабыз. Унаа таануу академиясында окудум. Ошол жерден жакшы окуп, жакшы өнөр ашырып өзүмө. Азыр келип ушул ишкананы ачтым, өзүм жеке ишканам. Ассаламу алейкум жигиттер. Автоэлектроникага кызыкканда же болбосо авто бизнес менен алектенгендер. Көп адамдар автоэлектрикти укканда өтө татаал бир кесипти элестетишет. Негизи туугандар автоэлектрик кесиби андай деле татаал эмес. Эгерде окуп үйрөнсөңүздөр, бул сиздер үчүн күнүмдүк аткарган жумуш сыяктуу эле болуп калат. Туугандар, Кыргызстанда азыр кыргыз тилинде практикасы менен азыр окутуп келатабыз. Көп жылдан бери негизи окутабыз жигиттерди. Ушул кесипти окутуп үйрөтүп келебиз. Азыр биз Бишкек шаарында өзүбүздүн жеке окуу жайыбызды ачтык. Азыркы күндө биз теорияны да, практиканы дагы өзүбүз бир жерде уюштуруп, ошо балдарга сертификаттарын берип, 1 айдын ичинде ушул кесипти кантип оңдойт, кантип эстөө ачат, баардыгын түшүндүрүп иштетип беребиз. Атайын классыбыз бар. Ушул жерде электроника буюмдары канча ватт болот, схемалары жана бул жакта чип көргөзүп, андан сырткары бул жакта практически түшүп, ар бирин детально көрсөтүп беребиз. Кандай иштейт, кантип баштайбыз, кантип кылабыз. Айтор сизди кызыктырган ар бир суроого мына ушул жерден жооп алсаңыздар болот. Туугандар, андыктан аракет кылайлы, бир кадам таштасак үйрөнөбүз. Келгиле, ушул жерде баардыгын эч кандай сыр жашырылбайт. Бүт баардыгы ачык айкын көрсөтүлөт, түшүндүрүлөт. Аппараттар каерден алынат, кандай иштетилет? Мына ушундай вопросторго бизден жооп алсаңыздар болот. Эгерде окуйм дегендер болсо, төмөндө номерлер калтырам. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Эч кандай жаштоо чекте жок, эч кандай өздүк паспорт керек, же болбосо өздүгүңүздө тактаган документтен башка эч нерсенин кереги жок. Келесиңер, окуйсуңар, өзүңөр жеке бизнесиңер баштайсыңар. Баарыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.